Өткен көрсетілді Ухуд соғышының капырлар тарабынан болған жеңіші жөнінде сөз кылганбыз. Соғыш бүтті. Соғыш майданындағы талқылашу бүтті. Бирок соғыш әлі бүткен жоқ. Бұл ислам тарихындағы негізгі соғыштардың башталышы ушул болчу. Андан кейін өте зор жүрүштөр башталады. Бирок бүгүн бұл көрсетілді мына ушул Каргашалуу Ухуд соғышындағы шейит болгон Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанындагы эң жакын сахабалардын жерге берилүүсү жөнүндө сөз кылабыз. Алар кимдер жана кандай жерге берилди, ошол жөнүндө сөз болот. Мушриктер жеңдик деп артқа кайтууга даярданып жаткан кезде Абу Суфьян аты менен мусулмандар бекинип жаткан тоонун этегине бастырып келет. Жана аларга кайрылат. Эй мусулмандар! Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам тирүүбү дейт. Эч ким жооп бербейт. Абу Бакыр тирүүбү дейт. Эч ким жооп бербейт. Умар тирүүбү дейт. Эч ким жооп бербейт. Абу Суфьян анда билгиле, биз силерди алардан куткардык дейт. Мына ушул кезде Умар чыдабай кетет дагы: "Эй Аллахтын душманы, сен айткандардын бардыгы тирүү, жана сенин мазаңды алчу ислам эч качан токтобойт" дейт. Абу Суфьян: "Эй Умар, тиякта силердин өлүктөрүңөр кордолуп атат. Бирок бул менин ишим эмес. Мен аны кордоба деп айткан жокмун. Жашасын Узза" дейт дагы, эми бурулуп бастырып кетерде мусулмандар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу боюнча "Аллах улуу жана кудуреттүү зат" дейт. Абу Суфьян токтоп калат да бурулуп туруп: "Бизде Узза бар" дейт. Мусулмандар: "Биздин колдоочубуз Аллах, ал эми силердин колдоочуңар жок" дейт. Абу Суфьян токтойт дагы: "Согуш ар кандай жүрөт. Бүгүнкү жеңиш Бадырдын өчү. Ар согуштун ийгилиги ар кандай" дейт. Ошондо мусулмандар: "Билгин, ар согуштун ийгилиги ар кандай болгону менен анын айырмасы бар. Биздикилер бейиште, силердики тозокто" дейт. Ошондо Абу Суфьян: "Эй Умар, келчи көз сүйлөшөлү" дейт. Умар ибн Хаттаб Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уруксаты менен Абу Суфьяндын алдына түшүп келет. "Умар, айтчы чындыгын. Мухаммад чындыгында эле тирүүбү" дейт. Абу Суфьян билгиниң, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тирүү, жана сен айтып жаткан сөздөрдү угуп турат алар" деди. Абу Суфьян: "Мен чынын айтканда, Ибн Камиянын сөзүнө караганда, сенин сөзүңө көбүрөөк ишенем" дейт да тетири бурулуп бастырып кетет. Капырлар Меккеге добулбас уруп, сайран куруп аттанышты. Жана кетип баратып, "Эмики жылы кайра Бадырда жолугушабыз" деп кыйкырышты. Буга сахабалар: "Ооба, келиштик деп эсептей бергиле" деп жооп беришти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кечке жуук Али ибн Абу Талибти капырлардын артынан чалгынга жөнөттү. Эгерде капырлар аттарынан түшө элек болсо, демек алар кечинде Мадинага чабуул коюшат жана биз Мадинаны коргогонго үлгүрүп калышыбыз керек деди. А эгерде аттарынан түшүп төлөрүнө минген болсо, анда алар Меккеге кайтып кетишет деди. Али ибн Абу Талиб капырлардын артынан чалгындап жөнөдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай эле, алар төлөрүнө миништи жана Меккени көздөй чаңыткан бойдон кетишти. Курайыштар кеткен соң мусулмандар шейиттердин сөөктөрүн издеп киришти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Заид ибн Сабитке: "Саад ибн Рабияны изде, эгер тапсаң менден салам айт" деп буйурду. Жана Заид 70 жараат алган Саадты таап, анын башын жөлөп,
пайгамбарыбыздын саламын айтты. Ал сен дага салам айт. Ансарларга тирүү туруп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга зыян жетсе, Аллах алдында актанууга шылтоолору жоктугун айт, деди да Зайдтын колунда жан берди. Соғыш таласында жарадар болып қансырап жатқандардың ішінде бұға чейин динди кабылдоодо өтө көгөрүп, мусулманчылыкка мойынсунбай келе жатқан Ал-Усайримдин да онтолоп жатқанын табышат. Андан елдер, Усайрим, сен мусулман эмессиң го, эмнеге согушка келдиң? Сени биз Мадинага калтырбадык беле? Же урууң үчүн согушканы келдиң деп сурашат. Ошондо Ал-Усайрим, жок, Аллахка ант, мен анын жалгыздыгына ант иштим жана анын пайгамбары тарапта Аллах дини үчүн согуштум деди. Көп өтпөй көз жумду. Жана Абу Хурайра, андан Аллах разы болсун, эскерет, мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын Ал-Усайримди бейиште дегенин укканмын деп эскерет. Ошентип Ал-Усайрим бир да жолу намаз окубай туруп, шейит болуп бейишке кирет. Алар жарадарлардын арасында эрдик менен согушуп, 7-8 капырды өлтүргөн Кузамды табышты. Жанага сен бейишке чыгасың деп сүйүнчүлөшкөндө, ал жөн эле өз уруусу үчүн согушканын айтып, жарааттарына чыдабай кылычына кулап өзү жанын кыят. Кийинчерээк ал тууралуу сөз болгондо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал тозокто деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам шейит кеткендерди бардыгын жерге берүү марасимин өзү уюштурду. Муногу коргондун нары жагында ушул согушта шейит болгон сахабалардын кабыры жайгашкан. Шейиттердин сөөктөрү чогулган соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын сапка тизип, жаназа окуп, узакка дуа кылды. Соң Куранды көбүрөөк билгенин алгаш киргизип, бир көргө 2-3төн шейит жаткырууга буйрук берди. Ошондой эле көмүлүү учурунда эске ала турган нерсе кийимин калтырышты, бирок териден болгон жана курал жарактарын алып көмүшүп атты. Ислам эрежеси боюнча сөөк жуулуп анан жерге берилет. Бирок пайгамбарыбыз ал шахиттерди жуудурган жок. Анткени айтты, бул шахиттерди агып аткан каны менен, жараты менен көмөбүз. Анткени булар кайра тирилгенде, мына ушул кан түсүндөгү жаратынан мисктин, бейиштин миск жыттары келип турат деди. Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам амекиси Хамзанын кордолгон сөөгүн карап, каңырыгы түтөп, Хамзанын башын кыбылага буруп, табытынын алдында көпкө ыйлап турду. Сахабалары анын эч качан мынчалык ыйлаганын көргөн эмес. Бир кезде Хамзанын эжеси Сафия келди. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Сафиянын баласы Зубайрга айтты, эжең апаңды токтот, ал эси болуп калбасын деди. Бирок Сафия келип пайгамбарыбыздан өтүндү. Я Расулуллах, мен уктум Хамзанын сөөгүн кандай кордошконун, уруксат бер, мен коштошуп калайын деди. Расулуллах уруксат берди, жана Сафия бир тууганын сөөгүн көрүп, инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деп сабырдуулук менен биз Аллахка таандыкпыз жана Аллахка гана кайтуучубуз деген аят менен өзүнүн бир тууганы менен коштошту. Бетин туткан жок, кошо айткан жок. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хамзаны да башка сахабалардай эле чогуу Абдуллах ибн Жахш менен көмдү. Тирүү кезинде бири-бирин Аллах жолунда сүйгөн Абдуллах ибн Амр менен Амр ибн Жумахтарда бир көргө коюлду. Мусаб ибн Умайрга кийип жүргөн чапанын кепин ордуна ороо үчүн башына тарса бут ачылып, бутуна тарса башына жетпей жатты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын буттарына сидир дарагынын жалбырактарын жаап көмүүнү буйрду. Айтмакчы, Ханзала деген сахаба бар эле, ал жаңы эле үйлөнгөн болчу. Мына ушул согуштун арапасында биринчи түнүн өткөргөн болчу. Ханзаланын сөөгүн табышпады. Кийин табышты, жана ал жаткан табыттан суу тамчылап турганын көрдү сахабалар. Ошондо пайгамбарыбызга келип, бул табыттан суу тамчылап атат десе, сурагылачы аялынан дейт. Шаарга барып аялынан сураса, Ханзала согуштун жарыясын угуп, аял менен кошулган экен түндө. Жуунганы үлгүрбөй чыгып кеткен экен, периштелер аны гусул алдырып аткан экен. Ошондон улам мага Ханзала Гасил аль-Малаика деген лакам коюшкан экен. Бул мусулмандар эң жакын бирадарларын узатып жаткан өтө оор учур болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көмүлүп жаткан сахабаларга өзү көр башында туруп, Аллахтын алдында мен күбөлүк берем деп дуа кылып атты дейт. Кээ бир сахабаларды
Мединалықтар қайра үйлеріне көтеріп кеткен екен сүйектерін, бірақ пайғамбарымыз қайра аларды қайтарып келіп, мынау ушул жерге қойды дейді. Шейиттер жерге берилген соң пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен Мадинаға бет алды. Соғышта сахабалары аны қандай мухаббат менен коргосо, Мадиналықтар да аны андан кем емес аял менен тосуп алды. Мұсылмандарды тосып алып жатқандардың ішінде Ханна бинти Жахшы да бар эле. Ал мына ушул соғышта шейит болған bir qancha сахабанын туған эле. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага анын bir туған ағасы Абдуллах ибн Жахштын шейит болғанын кабарлайды. Ханна инна лиллахи ва инна илейхи ражиун деп жооп берет. Бардыгыбыз Аллахка таандыкпыз жана ага кайтуучубуз дейт. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага тайекеси Хамза ибн Абдул Мутталибтин шейит болгондугун кабарлайт. Анда да Ханна бардыгыбыз Аллахка таандыкпыз жана ага кайтуучубуз дейт. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага күйөөсү, жолдошу Мусаб ибн Умайрдын шейит болгонун кабарлайт. Мына ошондо Ханна чыдай албай бышкырып ыйлап жиберет. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чындыгында аялдар үчүн күйөөсү өтө баалуу деп баа берет. Динар урусунан bir аялга соғышта күйөөсү, уулу жана bir тууганы каза болгонун ачканда ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзү кандай деп сурады. Ага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрсөтүшкөндө сен тирүү турганда калган тартылыктар оңой деп жеңилдегенин көрсөттү. Саад ибн Муаз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам отурган атты жетелеп бараткан. Бул соғышта Саад ибн Муаздын bir тууганы Амр ибн Муаз шейит болгон. Жана Мадинадан чыгып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тосуп алганы келаткандардын ичинде Саад ибн Муаздын энеси да бар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага бул соғышта анын уулу шейит болгондугун кабарлайт. Умму Саад: "Эй Аллахтын элчиси, сен тирүү болсоң болгону, калган нерсе анчалык кайгылуу эмес" деп жооп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О Саад, бул соғышта каза болгондор тирүү туугандарына жолдош болорун жана Аллах аларга шифаатчылык мүмкүнчүлүгүн берерин сүйүнчүлө" деди. Муну уккан Умму Ад мындан соң аларга ким ыйласын, эй Аллахтын элчиси, алардын артындагыларга дуа кыл деп суранды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Аллахым, булардын жүрөктөрүнөн кусалыкты ал, күйүтүнө жардам бер, артындагыларга жакшы ордун басар бер" деп дуа кылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул эле түнү Мадинага келди жана өзүнүн үйүнө кирди. Бул күн Хижраттын 3-жылынын Шаввал айынын 7-күнгө ишемби эле. Үйүнө кирди дагы кылычтарын күйөө баласы Али жана Фатимага тапшырды. Бул кылычтар бүгүн жакшы кызмат кылды. Эми булардын кандарын жууп салгыла деди. Бул согушта 65 ансар, 4 мухажир жана 1 жөөт шейит болду. Мусулмандар 70 аскеринен айрылды. Ал эми капырлардан 24 киши өлдү. Кээ бир булактарда алардын саны 37 дейлет. Тагын Аллах билет. Ошентип шейиттер жерге берилди. Мусулмандар Мадинага кайтты. Кайтып гана тынчып калган жок. Мындан ары мусулмандар эмне иш кылат? Ал жөнүндө келерки көрсөтүүдө сөз кылабыз. Жана келерки көрсөтүүдө Хамраул Асад кулгуну жөнүндө сөз болот.